Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаң. Супер концерттин акыркы бөлүгү сюрприздерге бай болду. Кино жаатында быйыл режиссер, актер Бакыт Осмонканов үзүрлүү эмгектенгени байкалды. Анын себебин төмөндө окуйсуз. Жылдын супер актрисасы наамына талапкерлердин арасынан Альбина Имашева суурулуп чыгып, жеңишке жетишти. Жылдын супер актрисасы наамын Альбина Имашевага кыргыз эл артисти Марат Алышбаев тапшырды. Былтырда жылдын супер актрисасы наамын алдым эле. Эки рет мыкты аталуу мен үчүн чоң сыймык дейт Имашева. Ал эми жылдын супер актеру наамын Такебай тасмасындагы башкы каармандардын ролун жараткан актер Аскат Сулайманов илип кетти. Актер шаарда болбогонуна байланыштуу наамды тасманын режиссеру Бакыт Осмонканов алды. Наамды кыргыз эл артисти Назира Мамбетова тапшырды. Назира Мамбетова жылдын супер актер деп эң мыкты, эң сүйкүмдүү, эң кыйын Аскат Сулайманов табылды деп жеңүүчүнү өзгөчө жарыялады. Аскат Сулайманов съемка иштери менен сыртта болгондуктан видео кайрылуу аркылуу көрөрмандарына уюштуруучу топко ыраазычылык билдирди. Ал эми анын ордуна сыйлыкты режиссер Бакыт Осмонканов алды. Ошентип Бакыт Осмонкановдун Такебай тасмасынын баш каармандары эки сыйлыкты тең алышса, тасмада четте калбай жылдын супер тасмасы аталды. Сыйлыкты белгилүү режиссер Рысбек Жабиров тапшырды. Концертте конок катары ырдап келген ырчылар үчүн да сюрприз бар болчу. Дадаган болуп кетейин деп созолонткон Музаман тобуна быйыл өзгөчө сыйлык жылдын супер тобу берилди. Жигиттерге наамдын Супер ТВ компаниясынын директору Гүлзат Мамытканова ыйгарды. Сахнага номерди аткаруу үчүн чыккан Музаман тобунун жигиттери аларды да сыйлык күтүп турганын билген эмес. Бизди жөн эле келип ырдап кеткиле деп чакырышкан. Күтүлбөгөн белек болду. Мындай сыйлыкты көптөн бери алып көрө элек болчубуз. Рахмат Супер инфо концерттик программаны ырчы Анжелика кызы Айыма менен улап дуэт аткарышты. Айыма Супердин тандоосу менен жаш талант наамынын ээси болду. Ага сыйлыкты Супер инфо гезитинин башкы редактору Автандил Добулбеков ыйгарды. Жыл сайын ар ким өзүнүн ишмердүүлүгү тууралуу жыйынтык чыгарса керек. Быйыл Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова активдүү ишмердүүлүгү менен айырмаланды. Ташкентте, Москвадагы Кремльде концерт берди. Көрөрмандары да ырчынын эмгегин баалап, аны жылдын супер ырчы айымы деп табышты. Самара учурда Орусияда болгондугуна байланыштуу анын менеджери келип, наамды Супер KG порталынын директору Бактыгүл Сокушованын колунан алып кетти. Жылдын супер ырчы мырзасы наамы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбековго ыйгарылды. Сыйлыкты Супер инфо гезитинин директору Шаиста Шатманова тапшырды. Аябай кубанып жатам, бир чети толкунданып да жатам. Бул жеңиш меники эмес, элдики деген Сатыбеков көрүүчүлөргө Сагынам ырынын жаңы версиясын тартуулап өттү. Эми концерттин кульминациясына кезек келип жетти. Супер ырчы мырзасына ат салышкан Нурлан Насипти өзгөчө сюрприз күтүп турган. Буга чейин 4 ирет жылдын супер ырчы мырзасы наамын алган Нурланга быйыл заманыбыздын ырчы мырзасы наамы ыйгарылды. Сыйлыкты Супер инфо гезитинин директору Шаиста Шатманова жана Супер KG порталынын директору Бактыгүл Сокушова тапшырды. Супер ырчы мырзасына ат салышып жатканда добушум аз болгонуна жаман болуп жаттым. Утулуп көрбөгөндөн кийин баары бир жаман болот экенсиң. Мынтип аягында мага сюрприз тапшырышкан үчүн аябай кубандым. Ошентип сыйлыктар өз дарегине жетип, супер тандоо жыйынтыкталарда салтка айланган Супер инфо гезитинин гимни жаңырды. Гимни Чолпон Талипбек, Добыр, Нурлан Насип, Асель Кадырбекова жана Марс аткарышты. Жылдын суперлерин тандоо, сыйлык тапшыруу аземин өткөрүүгө көмөк көрсөткөн Бишкек Парк соода борборуна ыраазычылык билдиребиз. Маалымат булагы Супер KG.